Жалал Абад шаарында жылдын мыкты мугалими аныкталды. Бүгүн аталган калаада 2019-жылдын мыкты мугалими кароо сынагы жыйынтыкталды. Кароо сынакка жалпысынан 18 мектептин алдыңкы мугалимдери катышкан. Баш байгени жана республикалык кароо сынакка жолдонмону Жалал Абад шаарындагы Михаил Бабкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Роза Абдылдаева жеңип, ага 1-даражадагы диплом жана муздаткыч ыйгарылды. Ал эми 1-орунду номер 19 мектептин мугалими 1-даражадагы диплом жана түстүү сыналгы, 2 жана 3 орундарды алган мугалимдер диплом жана үй тиричилигине керектелүүчү буюмдар менен сыйланышты. Салтанаттуу иш-чарага Жалал Абад шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Эрнис Зиядинов катышып, байге ээлерине сыйлыктарды тапшырды. Кароо сынак педагогдордун кесибине болгон кызыгуусун арттыруу жана окуучулардын билим сапатын жогорулатуу максатында уюштурулган. Аталган сынакка жергиликтүү бюджеттен 150 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Негизинен бул сынакка бир ай боюнча, бир айдын аралыгында даярдандым. Бир ай аралыгынан кийин бул сынакта гран-принин ээси болуп, областтык турга жолдомо алдым. Областтык тур 22 майда болуп өтүп, анда да 1 орунду алып, эми буйруса республикалык сыноого жолдомо алып, даярдануу алдында турам. Мугалимдердин иштерине ийгилик каалаймын. Мындай сынактар менен чектелбеңиздер. Дайыма ийгиликтер болсун. Чоң сынактарга да катышып, ошол жактардан да ийгиликтерге жетишиңиздерге тилектешмин.